Кечинде бутун араң сүйрөп Сейде айлыга кайтканда, Тотойдун сарайынын эшиги баягы эртең мененки дейли аңырайып, кери ачылган бойдон туруптур. Үйдө болсо өпкөпкөсүнө батпай күнү бою ыйлаган баласы көзү агына айланып ыктытып жатыптыр. Сейденин тирсийип чыңалган эмчектерине сүт толгону менен көпкө чейин баланын оозуна салса да ийбей, сааса да сүт чыкпай койду. Ал өзү да ушул сыяктуу тери кургатылбай жайдакталып, түнү менен эшикке каңтарылган аттай жаа карышып, чыйрыгып жатты. Көңүлү эчтекеге келбей, от жагылбаган, кандайдыр берекеси кеткен үйдүн бир бурчунда өзү баласы менен бүрүшүп олтурушту. Кийинчерээк баланы уйку ортодо бешикке таңды да чечинүүгө алы келбей, Сейде бүкүлү бойдон жерге жыгылды. Түн ичинде терезе чертилди. Башын өйдө чулгуп чочуп кеткен Сейде «Сен кимсиң?» деп кыйкырып жибере жаздап, анан Исмайылдын келип калганын билип, андан бетер эси чыгып кетти. Кокуй айыл дүрбүп жатканда, аны кайсы кудай каш айтып айдап келди? Кармалат экен. Сейде ордунан тура жүгүрүп, шашылып эшикке чыкты да, бат-бат шыбырады. Бол эртерээк, айыл жаман. Эшикти кайра эле коюп, караңгыда Исмайылды ички үйгө жетеледи. Терезелери туюктап, билик күйгүзгөнгө болбой, Исмайыл колуна кармап турган бир нерсени былк эттире жерге таштаганда, чочуп кеткен Сейденин жүрөгү да болк этип, кошо үзүлүп түшкөндөй болду. Ал эңкейе калып, жерде жаткан баштыкты сыйпалады. Колго жумшак бир нерсе урунду. Баштыктагы эт экен. «Сен белең», деди заматта тамагы кургап буула калган Сейде. «Чш, унчукпа». Исмайылдын көзү караңгыда жашыл от чалып, ал жакындап келип, бетке энтигип оор дем алды. «Унчукпа, ишиң болбосун». Сейде унчуккан жок. Кимдир бирөө аны көкүрөктөн алып, тетигиндей түртүп жиберген өңдүү, ал жыгыла жаздай отурган ордунда жер таянды. Азыр ушул кезде турмушундагы бардык ишенген, сүйгөндөн ажырап, азап, кордук тартып сактаган кишиси, анын бардык жакшы тилек үмүттөрүн жерге тебелеп, жексен кылганда, ал ордунан тура жүгүрүп, бет алган жагына талаа түз кыр дебей чаңырып кыйкырган бойдон дүйнөдөн безип, алда кайда качып кеткиси келди. Бирок өйдө турууга чамасы жетпеди. Там астын үстүн келип, кимдир бирөөнүн чексиз күйүттө солкулдап боздогону кулакты тунжураткансыйт. «Эмне олтурасың, күйгүз биликти», дегенге Сейде козголгон жок. «Ой, эмне олтурасың, күйгүз дейм биликти». Эңкейип турган Исмайыл жанына тизелеп жылып келген Сейдени көрдү. «Ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө, өзүбүздүн кунаажынды союп алсаң болбойт беле?» «Былжыраба!» Исмайыл аны ийинен кыса кармап силкти. «Мени үйрөткөнүңдү коюп, өзүңдү бил. Заманаң бөрү болсо бөрү бол. Ушу кезде ар ким эле өзүм гана тойсом дейт. Башкалар менен ишиң эмне экен? Сен аштан өлүп бара жатсаң да бирөө келип казаныңа аш салып бербейт. Алган алып, жулган жулат. Акмак болбо». Сейде сүйлөбөй жоопсуз отурганына, Исмайылдын жини келип, оозунан отко актап чийки жеген түтүндүү эттин жытыгы аңырсып, ал аялдын жакасынан бурап кирип келеди. «Эмне унчукпайсың, я? Эмне унчукпайсың дейм? Мен өзүбүздүн кунаажынды союп алсам, балабызга сүт кана. Элдин балдары өзүңдүкүнөн артык болуп кеттиби, я? Чаткалга жер ооп жетер белең? Ушуну ойлойсуңбу, я? Кетерибизге эми аз калганда, мен үңкүрдө аштан өлүп кетсин дейсиңби? А? Же башкалар сага менден артык болуп кеттиби? Жетишет. Кышы менен калчылдап тишимдин кирин соруп отурдум. Мен уурдайм, мен жейм. Аскерден качып келип аштан өлөйүн деген эмесмин. Өлсө башка өлсүн. Бирок мен жөн эле өлө калбайм». Сыртта жанаша көчөдөн корооз кыйкырды. Ага экинчи бири канат кагып үн кошту. Исмайылдын кетер маалы болуп калып, ал ордунан турду да: «Көп сүйлөбөй этти салып жегиле. Сөөгүн көрсөтпөй жерге көмгүлө, уктуңбу?» деп тамекини аптыга соруп алып, таманына өчүрүп чыгып кетти. Ирең бараң таң сүрүп үй ичи бозоруп келе жатат. Терезе улам жарык болгон сайын, нары пештин түбүндө бешикти кучактап отурган чачы ак бозол аял терезени кадала карап, бир эле жерге тигилет. Терезенин ар жагында эмнеси бар болду экен? Ал эмнени карайт? Эмне үчүн анын чачы бир эле түндө агарып кетти? Чаташып, түрмөктөлгөн ойлор терезени баркырата сындырып, жерди кезип аралап, тиги кандай, бу кандай деп түшүнгүсү келет. Ооба, мына бул кичинекей терезенин ар жагында айыл жатат, эл жатат. Анда поштоочу Курман бар, Тотой балдары менен Мырзакул бар, Исмайыл да бар. Ооба, Исмайыл да бар. Бирок сен башкаларга окшобойсуң. Сен башкасың, жат адамсың. Өз элиң ушундай жоо сайышканда таштап коргологон, акыр түбү өз элине душман болот экен да. Сени сактайм деп жүргөн экем, көрсө ушундан сакташ керек эле.
Чийлүү коктуларды аралап баласын көтөргөн Сейде, анын артынан ат минген Мырзакул мылтыкчан эки солдатты ээрчитип келе жатышты. Жана туннелди коргон аскерлердин командири бул эки солдатка жана Шагыштакка барып, сельсоветтин председателине качкынды кармоого жардам бересиңер деп буйрук берген. Сейде болсо баласын көтөрүп, ушундан ары төркүнүнө кетет. Бул айылга ал экинчи кайтып келбейт. Арттараак жерде келе жаткан эки солдат өздөрүнчө сүйлөп жатышты. Уюн урдаткан ушул аял го. Кандай дейсиң? Ошондой болуш керек. Анда азамат экен. Акыры уурунун изине түшкөн экен да. Бирок баласын таштабай эмнеге көтөрүп келе жатат болду экен? Аны ким билсин, деги өзү кандайдыр соон эмес, жана селсебет атка минип, балаңды өңөрүп ал десе унчукпай басып кетти. Мырзакулдар баш жагы туюк, аң, майда-майда булактары бар камыштуу коктуга келгенде, Сейде бурулушка токтой калды. Тетиги жерде, камыштын арасында деп кол менен көрсөттү. Анан өзү куп-куу болуп, алкымындагы жоолуктун түйүнүн бошоту чечип отура калып, эмне кыларын билбегендей баласын эмизе кетти. Мырзакулду ээрчиген солдаттар ошол тарапты көздөй акырын басышты. Азыраак өтүп Мырзакул аттан түшмөкчү болду эле, нар жактан Ысмайылдын кыйкырган дабышы чыкты. Ой Мырзакул, кайт артыңа. Мен акыры өлгөн кишимин. Сени да ала жатам. Мырзакул үзөңгүнүн темине калып, ошол үн чыккан жакка кыйкырды. Көтөр колуңду, жүзү кара. Тарс этип камыштын арасынан 5 атаар атылганда, ордунан секирип тура калган Сейде Мырзакулдун ат мойнуна жыгылып, жалгыз кол менен жалды тутамдай кармалап, майып колу беркинисине жардамдашайын дегендей мултуң-мултуң этип жатып, анан акыры аттан ооп түшкөнүн көрдү. Аңгыча таштарга бекине калган эки солдат камышты аралата ок атып калышты. Нар жактан Ысмайылдын аткан октору ташка тийип, чуу-чуу этип четке кайып, кулак түбүнөн учкансып жатты. Тынч жаткан тоо арасы 5 атарлардын үндөрүнө толуп чуулдап кетти. Бир убакта солдаттын бири эс чыккандай кыйкырды. Маржа, куда? Назад! Назад, убьет! Баласын колуна көтөргөн бойдон Сейде туура Ысмайылды көздөй кетип бара жатыптыр. Ал эчтекеден сезгенбегендей бет алдын тайманбай түздүктейт. Бул учурда анын таштан чапкандай бир калыпта мостойгон кара тору жүзүндө кандайдыр иштеги зор күч, өкүмдүү адилеттик сезилип жатты. Анын каар менен муң зарга толгон көзү Ысмайылды чык бери, кел алдыма деген сиптиктейт. Сейде ар бир кадам илгери баскан сайын шашып калган солдаттар эмне кыларын билбей, назад, вернись сейчас, вернись дейт. Бирок Сейде кылчайып койбостон камышта жаткан Ысмайылга салмактуу басык менен жакындай берди. Тоо ичи демин тартып тыптынч, оозун басып, таштарга селее жармашкан солдаттар да бер жакта турууга умтулгандай жалгыз кол менен жер чапчып, жүз төмөнүнөн жыгылган Мырзакул да, сур мөңгүлөрдү кабагына чүрө асмандан бүркөлгөн зоокалар да, айлана дүйнөнүн баары бул учурда үн чыгарбай, ок качан атылар экен, бала көтөргөн аял качан жалп этер экен дегендей коркунучтуу күтүүдө. Жок, мындай болууга мүмкүн эмес. Ана камыштарды шуудурата келип, Сейдени кайт артыңа кайт дегендей бет алдынан шамал уруп, жоолугун учурду. Аял аны билген жок. Ал азыр өлүмдү көздөй эмес, адамдын бийик касиети, адилеттик үчүн баласын керилген көкүрөгүнө кысып, башын өйдө көтөрүп кетип бара жатты. Стой! Стой! деп солдаттын бири чыдай албай кыйкырып ордунан тура калды. Ал умтулуп аялдын артынан жүгүрөйүн деди, бирок аңгыча болбой нары камыштын арасынан боз шинели алама-жулама, бети башы сакал баскан киши секирип чыгып, мылтыгын кош колдоп өйдө көтөрүп аялга калчылдап жүткүндү. Бетинен киргилт тер куюлган, капкара түнөргөн Ысмайыл Сейдеге жакындап, бетине бет келгенде көзү алачакмактанып, мурунку Сейде эмес, кандайдыр башка, кандайдыр өзүнүн укмуштуу күчүн, өз артыкчылыгын, адалдыгын билип жалтанып койбостон, баласын көтөрүп, чачы бозала, жылаңбаш аялдын маңкайып турганын көрдү. Сейде анын көзүнө бийик жерде тургандай көрүнүп, ал өзү анын жанында кирбийгенсип, башын ийине катып, бир нерсе айтайын деп оозун чала ачкан бойдон, Сейденин жаш аралашкан көзүн бир карап, мылтыгын тетигиндей ташка жанчып ыргытты да, колун көтөрүп, мылтыгын сундуруп келе жаткан солдаттарга корголоду. Кыргыз-Түрк Манас университети Тилден дилге окуу топтомунун укма китеби. Тилден дилге окуу топтомунун авторлору Элмира Төлөкова, Тамара Абылкасымова, Айнура Бейшеева, Алтынбек Исмаилов, Мира Ибраева. Чыңгыз Айтматов, бетме-бет. Чыгарманы көркөм окуган
Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын артисти профессор Назым Меңдибайыров. Өн режиссеру Осмон Туланов.